Улукбек Карбек уулуна сөз берели. Чоң рахмат, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул жерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы мэрия отурат да. Тилекке каршы, урматтуу Мирлан мырза, сиз жогоруда белгилегендей, бул жерде Бишкек шаарынын стратегиялык планы, концепциясы же ушул статусу жөнүндө глобалдуу жагдайлар каралат турган жерде өкүнүчтүүсү эл өкүлдөрү бир таштанды менен алек болуп, башыңарды ушуга орутуп атасыңар да. Бул аргасыздыктан, бул турмуштун бүгүнкү эң проблемасына айлангандыгынан ушул акыбалга келип калдык. Эмне үчүн депутаттар бул жерде, эмне үчүн бул жерде ушул жергиликтүү эл, эмне үчүн Бишкек шаарынын тургундары ушуга баш оорутушу керек? Эмне үчүн? Мен таң калам. Мына 24 февралда жаңы мэр Эмил Абдыкадыров келди. Келгенде эле биринчи сөзү, менин биринчи приоритетим бул Бишкек санитардык полигонун жолго салам деди. Андай чакырыктарды бир эмес бир нече жолу кайсы жерде болбосун берип атат. Эмне тоскоолдук болуп атат? Же президент тоскоолдук кылып атабы? Же УКМК тоскоолдук кылып атабы? Же жогорку кеңештин депутаттары тоскоолдук кылып атабы? Же Гор кеңештин депутаттары тоскоолдук кылып атабы? Же эл чыгып алып митинг кылып атабы? 300-400 киши ушул полигонду чечпегиле депчи. Тескерисинче баары шартты түзүп, баары жолду бошотуп, бир дагы мэрге ушул мэрдегидей полномочия берген эмес. Кыргызстандын тарыхында мэрияда Бишкек шаарында эң чоң полномочия бүгүнкү мэрде турат. Кызматка кимди койсо өзү коет, кызматтан кимди алса өзү алат. Эч ким мына УКМКдагы коррупционерлердин башын жулам деп шартты түзүп берип койду. Президент чеч деп кызматка коюп койду. Бирок ың-жың дымагы дым болуп кетти да. Мен ушундан айтам. Так суроого так кыскача жооп бериңизчи, урматтуу вице-мэр. Силерге ушул маселени чечүүдө эмне тоскоол болуп атат? Азыркы мезгилде мына буга азыркы тоскоолдук жок. Азыркы молдо иш жүргүзүлүп атат. Кудай буюрса, мына эмки жыл башында биз баштайлы деп атабыз бул долбоорду ишке ашырып. Акыркы мына ошо бир эмки жыл башында баштап алсак, 2 жылда бул заводду куруп бүтөбүз го деп максат коюп атабыз. Биз эч качан ишенбейбиз. Мына эл айтып атат, депутаттар айтып атат. Үмүтүбүз үзүлгөн. Эч качан бүгүнкү багытыңар менен силер чече албайсыңар. Бул жагдайды башкача реакция кылыш керек. Урматтуу Мирлан Самойкожо мырза, сизге терең ыраазычылык, урматтуу эл өкүлдөрү, сиздерге алкыш. Эми сиздер бизге караганда, элге караганда президентке жакынсыздар. Бир кызмат ордун караңыздарчы ушул мэрдин. Тазалыкты айтпай эле коелу. Полигон эмес, мына бүгүн шаарга келди, бул таштанды көйгөйү шаарда жаралып атат. Биз полигонду сөз кылып атабыз бүгүн. Шаардын ичинде кандай итпай чотпай чыгып атат. Мына Эко комплекс деген фирманын жетекчиси, мына азыркы Бишкек санитардык полигонунун директору бу жерде отурат, Нурлан Жапарбекович дейт. Эко комплекстин директору ким? Я бывший директор компании. Биз буга чейин көтөргөнбүз. Бишкектеги медициналык отходдор, ал жактагы тери заводдон чыккан эми оорунун жагдайларын айтпай эле коелу. Акыбалды көрдүңүздөр барыңыздар. Бүгүн ошонун жетекчисин алып келип Бишкек санитардык полигонуна директор кылып коюп атат. Ким кепилдик берет? Медотходдорду жыйноочу мекеменин директору мурдагы бүгүн ошол жакка киргизбей атат депчи. Медотходдор бүгүнкү күндө кирип атабы? Автоунаалардын дөңгөлөктөрү очистка болуп атабы? Ал жактагы санитардык коопсуздук жөнүндө сөз кылып болбойт да. Эми маселени чече албай аткандан кийин эми чекит коюш керек да. Бул нерсеге президентти саботаж кылып атышат. Ачык айтканда. Мына экология министрлиги Динара Кутманова, сиз министрлик, килтейген министрликте отурасыздар. Жогоруда адамдар айтып атат. Биз канча жолу бардык. Биз өкүлдөрүңүздөрдү алып барып ошол жерге көрсөттүк. Мынага канча штраф саласыңар деп. Бирок жыйынтык жок. Силерди президент же бийлик иштегиле деп койду да. Мына мэрдин акыбалы сиздерге мамилеси. Өзү келген жок.
ошонун конкреттүү суроого жооп алыш керек эле. Мен журналист катары үмүтүмдү үзүп, булардан маселени көтөрүп баргым келбей калды. Анткени биринчи мэр болуп келгенде мен журналисттерди угам, мен булардын критикасын колдойм, жана жардам бергиле деп чакырган. А биз ишенип албага барып айтсак, тескерисинче жамандап чыгып атат кайра артыбыздан. А буга чейин мына Айбек Жунушалиев ал жакшы иштеген экен. Биз ага наалып, напчып, моунда кылып атасыңар, тигинде кылып атасыңар. А бүгүнкү акыбал хуже болуп калды да. Ошон үчүн эми мен өтүнөм, урматтуу эл өкүлдөрү, сиздер президентке жеткизиңиздер, чекитти койсун. Эл баш оорубаш керек бул нерсе менен. Мэр чечемдериби чечсин. Мектепти пиар кылып, кайсы жерге барбасын мектептерди бетине кармабай. Эң башкы проблема бүгүн ушул полигонду чечиш керек эле. Рахмат. Катарыбызда журналист отурат да. Карыбек уулу Улукбек, сизге рахмат. Мен рахмат айтып коеюн. Жергиликтүү өз алынча башкаруунун жетекчилери кыла турган ишти ушу журналисттер кылып атат. Район акими кыла турган ишти, министр кыла турган ишти, айыл өкмөт кыла турган иштердин баарын иликтеп, ушу элге жардам берген Улукбек, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу каржы министри. Мигранттардан келген каражат канча болду? Быйыл же прогноз боюнча эмки жылы? Ал ички дүң жыйындын ВВПнын канча пайызын түзөт? Быйыл прогноз боюнча где-то 2-4 миллиард. 2-4 миллиард, Анда ушуга байланыштуу Улуттук банктын өкүлдөрүнө суроо. Аябай көп мигранттар бизге кайрылып атат. Эмне үчүн ал жактан доллар салса, бул жактан доллар бере албайбыз? Жок, сом деп туруп өздөрү каалаган курста арзандатып туруп, өздөрүнүн ыңгайлуу курс менен алмаштырып сом берип атышат. Ыйлатып, сыздатып туруп. Мурда доллар, еврону айтып атты эле. Азыр анча-мынча банктарда рубль да берип атыптыр. Рубль жөнөт, рубль бер десе жок, ал дагы жок, сом кылып беребиз деп. Эмне үчүн? Ал жана ички рынокто накталбай валюта, иностранная валюта рыногуна туруктуулугу үчүн, анан чтобы не допускать спекулятивные сделки, вот так ошо чара киргизилген. Спекуляция менен ал валютная мафия элек болот. А байкуш мигранттын туугандарынын эмне тиешеси бар ага? Эми жана геосаясий жагдай ошо кесепетинен азыр тартыш болуп атат. Украина менен Россияны жайына коюңуздарчы. Качантан бери тилемизип келатасыздар. А дегенде пандемия болду. Эми болсо геосаясат. Бул жөн эле Кыргызстандагы бир валютная мафиянын иши, банктардын элди тоношу. Ушуга актанбай эле бир жакшы чара көрүңүздөр. Жаныңыздарда ГКМБнын төрагасынын орун басары турат. Сизге дагы сураныч. Бир текшерип койгулачы. Макул. Анткени канча мигранттардын мээнети? Кээ бирлери 3% комиссия алып атыптыр. Мына миллиард, 2 миллиард, 60 миллион жоле комиссия калып калып атпайбы мен эсебим боюнча. Чара көрүңүздөр да. А бул жообуңуздарды качантан бери угуп атабыз? Кийинкиси суроо. Мына 1С программасы да бизде, мисалы ошол эле кафелерде, ресторандарда, аптекаларда 1С программасы билесиз, РКПР дагы бул Россиядан келген программа. Ошону менен алар биздеги информацияны бүт билип алат. Бул бир, экинчиден 1С-тин лицензиясын алсаң $700 жок эле дегенде. Жаңылап турганга, программная поддержкага 5000 сом төлөп турасың, анан принтери, компьютери менен кошо $1000. Кыргызстанда деле программисттер бар. Ушул программаны алмаштырса болобу? Бүт акча бизде калмак. $100 миллион доллар акча чыгып кетип атат. Жакшы суроо. Биз Минфин жагынан быйыл разработканы баштадык. Кудай буйруса эмки жылы экинчи бөлүктө жылдын ушул проектти ишке ашырабыз. Бухгалтерский учет единый болот, өзүбүздүн разработка негизинде. Кайсы жыл дедиңиз? 23-жылдан баштап. Эгер таппай атсаңыздар, менде информация бар, балдар менен таныштырып коюн. Жакшы. Анан ККМ деп атасыздар, ККМ аппараттын өзү эле 20 000 сом турат экен. Болгону бир квитанция чыгарып берет, туурабы? Андан көрү гибридный терминал алсаңыздар 3 в 1. Ал жакта планшети дагы бар, принтери дагы бар, анан эквайринг системасы менен жана банковский карточкаларды кабыл ала турган системасы бар. Ошолорду алсаңыздар, анан кийин мына 1С-ке окшогон программа менен синхронизация кылсаңыздар, бүт процессти көрүп турмаксыздар. Эмнеге алмаштырбай атасыздар? Нуржи Кадырбекович, сиз туура айтып атасыз. Ал система бизде бар. Азыр мамлекеттик банктардын баарында эле тең ушундай терминалдар 3 операцияны бирдей аткара турган терминалдары толугу менен бар. Эгерде ишкерлер каалай турган болсо, банк менен келишим түзүп, аны ошол терминалда алып иштете берсе болот.
түздөн түз. Андан тышкары азыр мамлекеттик каражаттын эсебинен 10 000 ККМ аппарат кошумча алынган. Ошол чакан жана орто бизнестеги ишкерлерибизге бекер таратылат. Азыр уже таратылып баштады район боюнча. Анын ичинен ошол акимчиликтер менен жергиликтүү бийлик менен ошол орто жана чакан бизнеске тиешелүү болгон адамдарга гана бекер берилет. Калган адамдар дүйнө жүзүндө өзү сатып алат аппараттарды. Эми экфарик система безналичный расчет кылган мезгилде 3%ке чейин ошол банкка түшөт эткенде Демир банкка, Оптима банкка, бул бир Казакстан, бир Россияныкы, чет өлкөгө кетип атат акчаларыбыз. Ошону бир Кыргызстандын банктары менен иштесе болбойбу? Нуржигит Кадырбекович, бул негизи жанагы swap системасы жана SWIFT визаныкы негизи ошо обслуживаниясы Кыргызстан үчүн бүтүн 2% эметет. Андан тышкары банктар өзүнүн 0,8% эметкенден кийин 2% тегерегинде ошо операциясына алынат. Улуттук банкка биз рекомендация бергенбиз. Мисалы үчүн Украина мамлекети ошо SWIFT системасы менен кошо келишимдерди түзүп 23-жылы 0,2%га 24-жылы дагы 0,2%га түшүрүп ошондой бир келишимге эметкен. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өкмөт тарабынан улуттук банкка сунуштаманы бергик. Ошол SWIFT системасы менен сүйлөшүп, негизи ал банктардын баарына бирдей эле ставкалары. Улуттук банк улаңыздарга, күмүстөргө сиздерге рекомендация кетиптир, ушул багытта иштеңиздер, сураныч. Жооп берейин. Бизде азыр национальный платежный карта билесиңер бар, Элькарт. Мы ее развиваем. Сейчас, допустим, если в республике 4,3 миллиона выпущено банковских карт, из них Элькарт составляет большую часть, 2,7 миллиона штук. Поэтому мы сейчас упор делаем на национальную платежную карту Элькарт. Там ставки намного ниже комиссионные. Чоң рахмат. Өлкөбүздө көз азиздер бар да, ошолорго автоинформаторлорду коюш керек болуп атат, автобустарга, аялдамаларга. Ушул багытта бир акча каралдыбы? Бюджетте. Жок, мындайга биз каралган эмеспиз, бирок сунуш жакшы. Эми Алла Таала көздү бербептир, жок дегенде биз кайрымдуу бололучу. Кийинкиси мына карышкыларды аттырбайбыз деп атасыздар. Бирөөнүн малын жесе 100 000ге чейин акчасы жок болот экен, бир эле уюм менен. Биз бул жайын кантебиз? Элге зыян болбойбу? Кимге тиешелүү суроо? Жооп берип койсоңуздар. Мага. Это по отстрелу волков мораторий, да? Ну, разные мнения сейчас идут, мы посмотрели, мы же там этот мораторий вводим на, как хотим, чтобы под видом берут карточки на отстрел волков, но занимаются браконьерством. И нам нужно сейчас создать механизм. Мы за мораторий отстрел волков будем, но в то же время надо, вот как вы говорите, создать механизм. Почему этот мораторий надо вводить? Потому что берут карточки, идут на эту высоту и стреляют других животных. Когда карточки не будет, видимо, что-то будем другое. Ну, этот сам отстрел отслеживать. Либо будет наши бригады, егеря, у нас же есть еще рейдовые такие, чтобы уже определенные наши люди на рейдовый отстрел выходили. Механизм будет.